Саламатсыңарбы балдар? Баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кыргыз тилиндеги үндүүлөр. Кыргыз тилинде бардыгы 14 үндүү тамга бар. 8 кыска а, о, ö, у, ü, ы, и, э. 6 созулма а, о, ö, у, ü, э. Мына ушул үндүү тамгалар сөздөгү катышына карай жоон жана ичке болуп бөлүнөт. Жоон твердые, ичке мягкие. Жоон үндүүлөргө а, ы, о, у. Ичке үндүүлөргө э, и, ö, ü тыгыштары кирет. Бул тыгыштарды биз сөздөрдөн карап көрөлү. Эгер сөздөрдө ичке үндүүлөр бар болсо, анда сөздөгү үнсүздөр ичке угулат. Ал эми жоон үндүүлөр катышкан сөздөрдө үнсүздөр жоон угулат. Мектеп ичке. Мектеп школа. Окуучу о, у жоон. Окуучу ученик. Дептер ичке. Дептер тетрадь. Сызгыч жоон. Сызгыч линейка. Фонетикалык көнүгүү аткарабыз. Көл деген сөздү алып көрөлү. Көл деген сөздө 3 тамга, 3 тыбыш бар. 3 буквы, 3 звука. Отургуч. Отургуч деген сөздө 7 тамга, 7 тыбыш бар. 7 букв, 7 звуков. Бүгүн сабакта биз ким, эмне деген суроого жооп берген сөздөрдү карайбыз. Ким, кто, эмне, что. Кыргыз тилинде ким деген суроо бул адамдарга берилет. Ал эми эмне деген суроо адамдан башка заттарга берилет. Мисалы, мугалим эжей. Ким? Мугалим эжей учительница. Ким? Окуучу ученик. Ким? Үй бүлө семья. Эмне? Калем сап ручка. Эмне? Китеп книга. Эмне? Китеп кап рюкзак. Силер менен коштошом. Саламатта калгыла.